Урматтуу шаарыбыздын тургундары, Ош шаары байыртан эле ошол улуу жибек жолунда жайгашкан. Биз Ош шаарыны, Ош областын түшүнгөндө эле бул башка мамлекеттер менен чектешкен. Ошол биздин баягы тарыхый, маданий жана мына соода борбору, соода жол деп билебиз да. Улуу кыргыз каганаты 10 жана 12 кылымдары каганат болуп турганда, Өзгөн шаары дагы ошол улуу кыргыз каганатынын түштүк тарабындагы борбор болуп турганда. Ошондуктан муну менен эмнени айткым келип атат? Бүгүнкү күндө Ош шаарында 43 базар иштейт да. Ошонун болгону бир гана базар, Жапалак унаа базары деген муниципалдык базар гана шаардын сыртында. Калган 41 базар шаардын ичинде турат да. Ошондуктан бул бизде баягы шаарыбызда территориябыз мындай баягы пробкалар көп, бүт жанакы курулуштардын баары топтолгон жер борбор болуп атат. Ошондуктан бүт баары баягы нагрузканын баары ушундай борбордук бөлүктөрдө калды дагы, бир 5-10 километр жүргөндөн кийин эле бүт баары башкача нерсе болуп атат. Ошондуктан шаар деген чоңоюш керек, шаар деген өсүш керек. Ошондуктан депутат катары депутат болуп турганда дагы мен такай ошол сунушумду дайыма комиссия түзүлүп дагы өзүм дагы дайыма ошол тийиштүү мамлекеттик органдарга жеткирип келдим. Кудай буйруса ошол эле көз карашта болобун. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө актуалдуу маселе ошол 41-42 базарды биз сыртка чыгарышыбыз керек да. Жанакы элге зарыл болгон продукт питания базарларын эле калтырбасак, негизги курулуш базарлары, темир базарлары, кыскасын айтканда ушул базарлардын баары ошол Жапалак унаа базарынын жанында 30 гектардан ашык трансформация болуп аткан жер турат, бирок саздак жер, ошол жерлердин тегерегинде болсун, ушундай сыяктуу бизде соода комплекске окшогон жер туруп, ошол жерге көчүш керек деп ойлойм да. Бул маселе албетте бул шаарыбызда разгрузка алып келет. Бүт шаарыбыз жеңилдейт, пробкалар азаят, ошол эле убакта адамдарга да ыңгайлуу шарт түзүлөт да. Ушул дагы бир актуалдуу маселе эсептелинет. Анын өткөндө өзүңүздөр билесиздер, бизде ошол жанагы бюджет толтуруу боюнча бирден бир ишкерлерди колдоо маселеси жаралып турат. Бул жердечи ишкерлерди биз колдоо дайыма ошо сөз менен гана колдойт экенбиз да. Баарыбыз айтат, ишкерлерге тоскоолдук кылбаш керекпиз, ишкерлер ким тоскоолдук кылса мага кайрылгыла дейт. Бул на самом деле ишке ашпай турган иллюзия же болбосо ишке ашпай турган эле ой да. Ишкерлик кылып көргөндөн кийин адам баласы өзү түшүнөт канчалык дегенде тоскоолдук бар экенинчи. Ошондуктан кимде ким өндүрүш кылып аткан болсо, кимде ким ошол кыргыз ошол мамлекетибизде жумуш орун түзүп аткан болсо же сырттан акча алып келип аткан болсо, албетте алар бүт жеңилдиктерге мыйзам түрүндө ээ болуш керек да. Ошол ээ боло турган бирден бир рычагтардын бири, системанын бири бул эркин экономикалык аймак. Же болбосо жөн эле өндүрүш зонасын ачып туруп, ал жерге биз бүтүндөй жакшы бир жерди тандап алып туруп, өндүрүш зонасын ачып ишкерлерге ал жерге ошол бүт льготаларды колдоно ала турган деңгээлде жер шарты менен түзүп беришибиз керек да. Ошол дагы негизги кылына турган иштер. Ишкерликти колдогубуз келсе, ошондой реалдуу шарттар менен колдошубуз керек. Ошого дагы мамлекет биздин шаарыбыз көңүл буруш керек. Кудай буйруса, биз ошол максатта мындан ары иш алып барганга даярбыз.